Бул жолу биздин телеканалдын тагдыр көрсөтүүсүнө 4 баласы менен Борбор калаанын Батыш автобекетинин жүргүнчүлөрдү күтүү залында жашап жаткан Гүлбахар Каримова кайрылды. 8 күн 9 күн болуп калды. Ошондон бери ушул вокзалда жүрүп атабыз. Каарманыбыз аны 4 баласы менен батирдин акчасын төлөй албай калганы үчүн үйдүн кожоюну сыртка чыгарып койгонун айтат. Квартиранын акчасын бере албагандыктан бошотуп койгула дегенден чыгып кеттик да айла жогунан. Мындан уламал балдарына кошуп журкан төшөгүн жанында көтөрүп жүрөт. Биз күндүзгүсүн Ош базарга барып, ал жерден тамак ашыбызга ошо жардам берген адамдардан жардамдарыбызды алып, тамак ашыбызды эметип, анан кечкисин бул жака келип жатып атабыз да. Күнүмдүк тамак ашына акча табуу үчүн базардагы тилемчилик кылам деген Каримованын баянын уктук. Мен атым Гүлбахар, 30 жаштамын. Биз ушу Бишкек шаарында, Калыс Орда айылында квартирада турчу элек, батирлердин биринде. Анан ошол квартиранын акчасын бере албагандыктан бошотуп койгула дегенден чыгып кеттик да айла жогунан. Бошотуп койгула, ар айда эле кечиктирип берип атасыңар, бул айда бере албай калдыңар дегенден чыгып кеткенибизге 8 күн 9 күн болуп калды. Ошондон бери ушул вокзалда жүрүп атабыз. 3 күн ошо бир курбумдун квартирасында жатып жүрдүк. Анан алар деле бала чакасы бар экен. Анан бир аз эме жактырбагандай болгон. Анан балдарым менен бул жака келип вокзалда жатып атабыз да азыр. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана берекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Бул жакта ошо жүргүнчүлөрдүн катарында эле көрүнөт экенбиз деп, бул жакта эптеп балдарым жаткырып, айла жогунан башка чарам калбады да. Ошон балдарым менен кичине кыйналып калдым, бара турган жерим жок калдым. Балдарыңыздын атасы кайсыл жакта? Балдарымдын атасы негизи Жалал Абад Нокен районунан болот. Анан азыркы учурда кайсыл жакта жүрөт билбейм. Эмне болуп жашап кеттиңиз? Ошо күйөөм менен 7 жыл жашадык. 7 жылдын ичинде ошо 3 балалуу болдум. 4-үнчү балам курсагымда 1 айлык болгондо ошо башкага үйлөнүп кетти. Анан эжелери дагы башкага үйлөнүп кетти, эми жашабайт. Балдарды кандай баксаң ошентип бага бер деп ошентип койду да. Ошондон бери эле өзүм карап келатам, ошо 5 жылдан бери эле. Жолдошуман ажырашканымдан кийин апам каралашып турчу балдарыма. Байкемдин үйүндө байкем менен чогуу турчу эле апам. 3 ай болду апам каза болуп калгандан кийин, бир тууганын үйүнө деле бара албай калат экенсиң, апаң жок болгондон кийин. Ар кимдин жашоосу өзүнчө болуп калат экен да. Батпагандай болуп, кыжылат болуп, бара албай калат экенсиң. Ошентип балдарым менен эле өзүм жалгыз калдым да азыркы учурда. Бир туугасынын аялы бар да? Аялы бар, 4 баласы бар. Мен 4 балам менен ал жерге батпай калдык. Анын балдары менен балдарым урушса чыр чыгат экен, балдардын ортосуна түшүп. Ошо агам менен деле, жеңем менен деле урушуп кеткенге чейин барат экенбиз. Ошентип 4 балам менен көчөдө калып калдым да. Айла жогунан вокзалда жатып жүрөбүз. Андан ары каарманыбыз бул жерде жашоонун оорчулуктарын айтып берди. Көчөдө жашаган аябай эле кыйын экен. Бул жерде балдарды эптеп эле жаткырып эметип атам. Анан бул жактан кечке калып кеткенибизден ошо бизди көргөн байкелер ошо суу алып берип балдарыма пирожки, коржик аны-муну алып беришип, ошентип жардам боруп, жардам берип алып берип атышат. Аябай эле кыйын экен көчөдө калган. Ошентип эптеп жатып атабыз азырынча. Башка айлабыз калбай калды да, эмне кыларыбызды билбей жүрөбүз. Ошо эртең менен тиги скамейкада кичинекей уктап жатканда ошо бир байке келип, эмнеге бул жерде эметип атасыңар, эртеден бери көрдүм силерди деп эметип аткандан, ошо биз барарга үйүбүз жок, ушул жерде жатып атабыз десек, ошо 500 сом акча берди да, акчалай балдарыңа нан алып бер депчи. Ошо балдарым курсагын тойгозуп отурганбыз.
Биз деген кийимдер, балдарымдын кийимдерин ошо курбумдун үйүнө барып, ошол жерден жууп, ошол жерден алмаштырып эметип атканбыз. Могу жерден деле ажатканага кирип, ошол жерден эметкен күндөрүбүз деле болду, кийимдерибизди алмаштырып. Могу жерде бассейн бар экен, о сыртта. Биринчи күнү ошол жерде калганбыз да. Балдарым менен ошонун ичине калып, саат 1ге чейин, түнкү саат 1ге чейин ошол жерде калып кеттик ошол күнү. Азыркы учурда биз баардык жардамга муктаж болуп атабыз. Эң эле биринчиси квартирага муктаж болуп атабыз. Ошо тамак аштан деле кыйналып атабыз. Эң биринчиси квартира болсо, ошо жакшы болот эле. Баардык эле жардамдан муктаж болуп атабыз да азыр. Ошо кийимдерибиз, бир сумка кийимибиз менен, бир төшөгүбүз менен эле көчөдө калып кеттик да. Башка айлабыз жок болуп атат. Башка эчтемкебиз жок. Биз жанатан бери апасын айланчыктап, жанынан чыкпай жүргөн Каримованын балдарын кепке тартып көрдүк. Менин атым Раяна, 10 жаштамын. Раян, сен эмне кыялдасың? Мен өзүм үйүм болсо кыялдым. Менин атым Имран, 11 жаштамын. Мен үйүм болсо деп кыялданам. Мага игрушка керек эмес. Вокзалда жүргөндөн чарчап кеттим. Күн сайын ушул кийимдерди көтөрүп жүрөсүңөрбү? Ооба. Кыйын болуп кетти. Чоң болгондо ким болгуң келет? Элдерге жардам берем. Эмне кылып жардам бересиң элдерге? Жөн эле. Ушу кыйналгандарга. Бир туугандарыңа да жардам бересиңби? Ооба. Биз күндүзгүсүн Ош базарга барып, ал жерден тамак ашыбызга ошо жардам берген адамдардан ошо жардам берип атышат. Ошо жардамдарыбызды алып, тамак ашыбызды эметип, анан кечкисин бул жака келип жатып атабыз да. Бизге деген азыр иштейин десем, жатканга үйүбүз жок болуп атат да. 4 баламды үйгө отургузуп коюп, анан жумуш болсо иштешим керек болуп атат. Жумуштар бар экен, айлыкка иштегенге жумуштар бар экен, мага айлыкка иштегенге болбойт. Күнүмдүк ошо столовойдогу кандай немеде болсо да күнүмдүк төлөп бере турган жумуш болсо жакшы болот эле. Күнүмдүк нан, үйгө нан көтөрүп киргенге ошондой жумуштарга иштесем болот эле. Азырынча ошо Ош базарына барып, кечки ал жерден кайрымдуу элдер жардам берип атышат, анан кечкисин бул жака келип жатып атабыз да. Ошо балдарым бир жерге тыштап, бир туруктуу жумушта иштейин десем иштей албайм. Балдарымды эч кимге ишенбеймин. Балдарымды аябай жакшы көрөмүн. Буларды тыштагым келбейт. Кайсыл жака барсам чогуу алып жүрөм да балдарымды. Ошол кайрымдуу элдерден жардам беришиңерди суранып кетет элем. Бул жерде аябай эле коркунучтуу бомуштар, аябай көп ичкен адамдар бар экен. Мурда күнү магазинге нанга жөнөтсөм баламды ошо мастар куулап эметиптир. Бул жерде деле место талашып, ушинтип калабыз, коркунучтуу болуп атат да. Бул жерде жатып турган делечи. Кичине кыйын болуп атат. Көчөдө жатып жүргөндөн аябай эле кыйналып кеттим уже. Эмне кыларымды билбей калдым. Өзүңүздүн бир туугандарыңыз барбы жашоодо? Бир эле акем бар. 4 баласы бар, өзүнүн семьясы бар. Мага каралашканга деле эмеси жок, өзү менен өзү. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.